Парламентте акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу маселеси каралууда. Ал бүгүн Акыйкатчы институтунун 2022 жылы аткарылган иши боюнча баяндама жасаган. Бирок депутаттар аны жактырган жок. Андан соң төраган Нурланбек Шакиев Ата журт Кыргызстан фракциясы Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу сунушун киргизгенин жарыя кылды. Регламент боюнча сунушту маалымат катары жеткирдим. 6 эшелүү комитет 7 күндөн кем эмес убакытта чечимди карап, пленардык жыйынга алып чыгат. Ошонун негизинде акыркы чечим кабыл алынат, деди Шакиев. Бирок отставкага кетирүүгө эмне себеп болгону айтылган жок. Бери кетсе, Конституция боюнча жогорку кеңеш акыйкатчыны дайындоо жана мөөнөттөн мурда бошотууга укуктуу. Жылына бир жолу жасаган иши тууралуу баяндамасын угат. Булак Спутник Кежи. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери митингге чыгышты. Бүгүн 19 февралда Акыйкатчы институтунун 10 чакты кызматкери митингге чыгышты. Алар акыйкатчы Атыр Абдрахматовага каршы. Бүгүн акыйкатчы жогорку кеңеште жыл ичинде аткарылган иштердин отчетун бермек. Институттагы социалдык бөлүмдүн мурунку башчысы Азим Акматовдун айтымында ал жумушунан Абдрахматовага байланыштуу кеткен. Биринчиден, анын иштөө методу. Ал сыйакы жана кварталдык төлөмдөрдү кыскартты. Өзүнүн субъективдүү пикири менен кызматкерди эмгек акыдан ажыратып коет. Институттун иштөө принциптерин билбей туруп, өзүнүн эрежелерин орнотту. Борбордук аппаратта 70, аймактарда 35 кызматкердин орду бар. Учурда анын ичинен 35 орун бош турат, деди Акматов. Анын айтымында митингчилер Абдрахматованын отставкасын талап кылууда. Булак Баракелди. Sunuş kança vaktiniz var? Birinci mikrofon prosedurunu. Саламатсыздар, урматтуу төрага. Баяндама бизде да бар да, таркатылып берилген. Суроо жооп өтпөйдүбү? Эгер уруксаат көрсөңүздөр. Атыр Абдулбек, кандай дейсиз? Депутаттар кандай чечсеңиздер, албетте. 6 mikrofon. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Акыйкатчынын өзү доклады бардыгыбызда бар. Биз таанып чыкканбыз. Ошондуктан суроо жоопту деле токтотуп, мен сразу добушка өтөбүз деген сунуш бермекмин. Добуш бербейлиби? Эгер тура көрсөңүздөр, менин сунушумду добуш коюп коюшуңузду суранам сизден. Siz başынан кайрадан кайталап коюңузчу. Азыр токтотуп, бизде бунун бардыгы бар. Акыйкатчынын доклады бар бизде. Программасын жасаган иштердин бардыгы бар. Ошондо ушуну токтотуп, талкууну да токтоттур эле, добуш көтөлү. Мен сунушумду добуш коюп коюшуңузду өтүнөм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Депутат Кунус Кошалиевичтен суроо жоопту дагы токтотуп, добуш берип өтөйлү деп. Аталган сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Makul 53, karşı 4, var 57, kattalı 86, sunuş öttü. Atırayım, siz oturuyorsanız bolot. Urmatlı deputatlar, sizler de akıykatçının bayandamasını toluk okuduk da atasızlar, bizde bar tanıştık da atasızlar. Sunuş düştü. Oşonun negizinde doğuşka koydum, doğuş beni çeştiğinizler, anda bayandamanı jaktırma boyunca komitetin çeçimi men doğuşka koyum. Komitetin суроо жооп токтотуп, добушка коюу жөнүндө сунуш бербеди. Колдодуңуздар ганы азыр. Комитеттин чечими. Чолпон алайына. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын
2022 жылы Кыргыз Республикасында адамдардын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин сакталышы жөнүндө ар жылдык баяндамасын эске алуу сунушталсын. Бул кандай болуп калды сиздердики комитет чечим түшүнүксүз эске алынсын деп? Бизде кече комитетте ушундай эске алуу боюнча неме чыгардык, комитетте чечим болду. Баяндамасы эске алынсын деп. Эске алынбасачы? Эми аны палата чечет да, урматтуу. Эске алынса кандай болот? Ушуну бир түшүндүрүп койсо болот, алынса алынбаса. Эске алынса, анда отчет өткөн болот. Эске алынбаса, отчет өтпөгөн болот. Рахмат, стенограмма үчүн тактап койдук. Урматтуу депутаттар, анда комитеттин чечимин добушка коем, добуш бериңиздер. Каршы 41, бары 55, катталды 85. Өткөн жок. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Тактап коелчу, тактоо өтүндө. Урматтуу комитеттин төрайымы, бул отчетпу же маалыматпы? Бул отчет. Отчет эмес бул. Бул баяндама да. Доклад да. Доклад. Туурабы? Доклад. Демек биз азыр отчетту карап аткан жокпуз. Баяндама да, туурабы? Маалымат эле айтып атасызбы, Атырайым? Мыйзам боюнча, дагы стандарт боюнча акыйкатчы омбудсмен Жогорку Кеңешке өзүнүн баяндамасын киргизет. Баяндама. Баяндама. Туура, тактап коелу дедик. Рахмат. Рахмат, 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Мына ол комитет чыгарганда так чыгарыш керек да. Баяндамасы эске алынсын. Бүттү. Биз мындай бир ал же бул деп чечим кабыл албайбыз да. Мына азыр айтылгандай эле баяндаманы кантип эске албай коесуңар? Укпадык дейбизби? Окубадык дейбизби? Эмне деп чечим кабыл алабыз? Бул кандай болуп калды? Мына отурдуң, уктук, бүт баарын уктук, колубузга берди деди, баарын кенен таанышып чыктык деди. Анан эске албайбыз. Эске албай койсо эмне болот? Кандай болот? Комитеттин позициясы кандай? Бул комитет чыгарганда омбудсмендин ошол 1 жылдык жасаган баяндамасы жактырылсын деп чыгарат. Же жактырбай коет. Ошол. Анан кандай бул эске албай коет? Суроо жоопту эмнеге токтотуп койдуңар? Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселе азыр адам укугу жөнүндө болуп атат. Анан көпчүлүк менен ушундай кылып чечип коебуз деп эле келип кайра ушул жакшы эмес. Бул парламенттин кыла турган жумуш эмес. Омбудсменди өзүбүз дайындаганбыз. Омбудсмен парламенттин алдындагы ишин аткарып атат. Кайсы жагы аткарылбай атса, аны айтышыбыз керек. Кайсы жагынан көмөк беришибиз керек. Суранып атат, момдай жагдайларыбыз бар. Биз мыйзам чыгаруу бийлигибиз. Ошону мыйзам жолу менен көмөк беришибиз керек. Анан азыр эми эске алынсын. Бул кандай деген юридикалык терминби бул? Түшүнүксүз. Ким жооп берет? 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Сиз бир аз толук камдуу түшүндүрбөй туруп дош коюп койдуңузбу деп мен күмөнсүнүп калдым. Себеби дегенде, мына комитеттин чечимин бул эске алынсын, эске алынбасын дегендей, анда жактырылсын, жактырылбасын дегенде үчүн эмне бизде эки түшүнүк болуп калды да. Ошон үчүн азыр Чолпон Алыевна түшүнүк берсин. Же жактырылсын, же жактырылбасын деп добуш коелу. Биринчи жактырылсын деп добуш коюңуз, же болбосо жактырылбасын деп добуш коюңуз. Ошондо анан кийин түшүнүк болот. Азыр мына баянда эске алынсын деп койдуңар, эске алынбасын деп койдуңар. Жөнөк ачыгын айтыш керек да. Же жактырылат, же жактырылбайт деп элечи. Рахмат. Мен ошону комитеттин төрайымынан тактап анан кийин добушка койбодум, бул кандай болот деп. Мына дагы сөз сурап атат Чолпон Алыевна. 1-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Комитеттин атына бир-эки сөздөр айтылып кетти. Мен тактоо үчүн айтып коеюн. Акыйкатчынын баяндамасын комитет карап эске алынсын деп берди.
А бирок жогорку кеңешке биз буну чыгарып атабыз. А жогорку кеңеш гана оценканы бере алат. Комитет канааттандыралык эмес же канааттандыралык деп эме чечим чыгарбайт. Эске алып туруп, ошону жогорку кеңешке чыгарат. Анан ушул жерде чечилет. Эске аласыңарбы же албайсыңарбы, канааттандыралык кыласыңарбы же канааттандыралык эмес деп кабыл аласыңарбы. Бул ошон үчүн баяндама. Принять к сведению деп биз берип атабыз, орусча айтканда. А примете или не примете, это уже решает палата, жогорку кеңеш. Биринчи микрофон. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, суроо жооп кылыш керек болчу да. Азыр мына акыйкатчынын кесиптештери көчөдө митинг кылып атат. Сурашыбыз керек болчу. Эмнеге чыгышталар? Эмне себептен деп. Суроо көп эле да акыйкатчыга. Болбосо мындай кылалы, анда ар бир фракциядан бир экиден адам болуп сүйлөсүн, суроо берсин, жооп берсин. Азыр эл түшүнбөй калат да, ошо боюнча эле жаап койсокчу. Же жакшы деди, отчет кагаз түрүндө биз окудук, аягына чейин эл окуган жок да. Ошон үчүн суроо жооп кылсак жакшы болот болчу да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен ошон үчүн Кундуз Кошалиевичтин сунушунда кайталап айтуусун сурандым. Кайталап айтты. Барыңыздар, уктуңуздар, добушка койдум. Чолпон Алыйнадан сурадым. Кабыл эске алынса эмне болот, эске алынса эмне болот. Мен мына Адахан Күнсанбаевич айткан суроону бердим мен. Комитет чечимин конкреттүү айткыла деп. Мына ошонун негизинде бардыгы ирети менен добушка коюлду. Сиздер өзүңүздөр добуш бердиңиздер. Туурабы, урматтуу коллегалар? Анан эмне азыр кайра артка кетип, экиден, бирден андай болбойт да. Эми мына маселе кабыл алынды, чечилди. Бардыгы добуш менен парламент коллегиалдуу орган. Сиздер добуш бердиңиздер. Ошого жараша жыйынтык. Эми мына 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төраға. Сиз азыр добушка кайра алып келиңизчи, мен кийинки акыркы добушка коюңузду. Себеби дегенде элдер түшүнбөй калды. Силер кайсыны койдуңуздар добушка? Кайсы сунушту добушка койдуңуздар? Жактырылсынбы же жактырылбасынбы? Эске алынсынбы же эске алынбасынбы? Ошондо так айттырган добуш коюңлачы. Рахмат. Азыр мына мен айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Биз ошо эске алынсын дегенге каршы добуш бердиги көпчүлүк, демек эске алынган жок, жактырылган жок. Мына так ушундай экен да. Ошон үчүн мына сиздерге так маалыматы баяндамасы жактырылган жок. Эми ушунун негизинде дагы кандай сунуштар бар? Бүттүбү? 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер, андай болбойт. Андай болбойт. Ар бир документ добушка так коюлат. Бул өз алдынча чечмелөө деп коет аны. Бул толкование болуп калат. Андай болбойт. Чечим токтомдун долбоору таратылат. Эгерде ошол жактырылбай турган деп айтыла турган болсо, ошондой деп жазылат. А жактырылбасын деген болсо, ага аргументтер айтылат. Эмне үчүн жактырылбай атат? Кайсы иштери жактырылбай атат деп. Анан эске алынбай калса жактырылбай калат деген сөздү мен биринчи жолу угуп атам мен. Бул тарыхта, практикада болгон эмес, болушу мүмкүн эмес андай. Андай болбойт дагы. Урматтуу мыйзам чыгаруучулар, биз өзүбүз мыйзамды так сакташыбыз керек. Каалагандай кылып окуп, каалагандай чечмелөө мүмкүн эмес. Жогорку кеңеш бир тараптуу чечимге келиш керек. Жактырылбай калса мындай болот деп. Жок, анда токтомдун долбоорун таратып бергиле. Эмнеси жактырылбай атат? Эмнеси эске алынбай атат? Кайсыл тарап эске алынбай атат? Бааны ушинтип берет да. Андай болбойт, урматтуу кесиптештер. Кайрадан кайрылып келишибиз керек. Эгерде кимдир бир нааразычылыктар болгон болсо, конкреттүү түрдө суроолорду бериш керек. Талкуудан кийин гана ошондой бир чечимге келиш керек. Рахмат. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, бул жерде спецкомиссия болгондо, эгер азыркы биз коюлган эске алынбасын деп добуш менен өткөндө гана спецкомиссия карай алат бул маселени. Ага чейин спецкомиссия карай албайт. Сиз азыр туура эле койдуңуз. Бизде комитетте
комитет эч качан жактырылбасын деп омбудсмендин эмесин чыгара албайт. Биз болсо эске алуу менен жогорку кеңешке сунуштайбыз. Анан жогорку кеңеш бул жерде баасын берип туруп, же кабыл алат, же кабыл албайт. Бул жерде мына чөткө регламентте жазылып турат. Биз эч кандай комитет регламенттин эмесинен чыккан жокпуз. Спецкомиссия өтпөй калганда гана спецкомиссия болот. Түшүнүктүү. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, азыр мындай болуп калды да. Биз акыйкаттын докладын уктук. Акыйкаттын докладына азыр берененин регламенттин беренесине ылайык биз сөз түрдө токтоо менен бекитишибиз керек. Эгерде кайсыл бир доклад жакпай калса, анда фракциянын сунушу менен бир фракция өзүнүн сунушун бериш керек. Жаккан жок. Биз буну канааттандыра албайбыз деп сунуш айтылыш керек. Ошондо гана анан бир алдыга карай бир жылыш болот. Азыр анда эч неме жок, болду, биз кабыл алдык, албадык, айырмасы эмне анда. Туура түшүнөлү, чечим азыр биз кайсынысын добушка койгонубузду түшүнбөй калдык, чын айткандачы. Туура чечим коелу. Чыгайлы. Төртүнчү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз азыр акыйкатчынын маалыматын эске алган жокпуз. Калган чечимди, саясий чечимди акыйкатчы өзү чыгарыш керек. Болду, сөз бүттү. Жогорку кеңеш позициясын билдирди акыйкатчыга. Биз сиздин отчетуңузду, маалыматыңызды эске алган жокпуз. Урматтуу акыйкатчы, ойлонуңуз деп биз сигнал бердик. Эми чечимди акыйкатчы өзү кабыл алат. Башка сөздүн кереги жок. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, фракциянын чечими бар. Атажурт Кыргызстан фракциясынын жактырылбасын деген чечим бар. Азыр письменный алып келатат окшойт. Ошону добушка коюп бериң. Алтынчы микрофон. Чечимди биз кагаз жүзүндө көрөйлү. Рахмат. Урматтуу Нурлан Тургунбекович. Мен анда жана сунушумду кайра толуктоо менен айтып коеюн. Бүгүнкү акыйкатчынын берген отчетун талкуулоондагы токтотуп, докладында токтотуп, ошондой эле ишенбөөчүлүк көргөзүүнү дагы сунуштап коеюн анда. Эске алып коюңуздар. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, бизге фракциянын 5 минут анаписын бериңиз, биз сүйлөшө алайлы азыр. 5 минут. Сураныч. Регламент боюнча сиздин танапис суроого укугуңуз бар. Танапис алыңыздар. Урматтуу депутаттар, танапис аяктады. Орун алсаңыздар, жыйналышты улантабыз. Урматтуу депутаттар, сиздерге маалымат иретинде окуп берейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясынын номер 128 чечими 2023 жылдын 19 апрели. Кыргыз Республикасынын омбудсмени
Абдрахматова Атыр Болотбековна тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн талаптары аткарылбагандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 123 беренесинин 4 бөлүгүнүн 9 пунктун жетекчиликке алып, Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясы төмөндөгүдөй чечим кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын омбудсмени акыйкатчысы Абдрахматова Атыр Болотбековнаны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Экинчи, ушул чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына жана тиешелүү тармактык комитетине жөнөтүлсүн. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков. Урматтуу депутаттар, регламенттин талабына ылайык негизинде мен сиздерге маалымат иретинде айттым, бул добушка коюлбайт, тиешелүү тармактык комитетке жөнөтүлөт. Тиешелүү тармактык комитет 7 күндөн эрте эмес мөөнөттө аталган чечимди карап чыгып, парламенттин пленардык жыйынына алып чыгат. Ошонун негизинде акыркы чечим кабыл алынат. Регламенттин талабы ушундай. Рахмат. Анда аталган маселе шуну менен аяктады. Кийинкиге өтөбүз. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан мадумат. Чакырылганда бара берсеңиздер болот. Мына ушинтип эле так айтылса болмок да. Анан анысына кетип, мунусуна кетип дегендей. Заматта эле фракцияны да өткөрө койсо болот экен, чечимди да чыгара койсо болот экен. Маселени ары карай буйлалабай, биз туура токтом кабыл алышыбыз керек деп чырылдап атканым ошол. Анан кабыл алынбай койду дегенде, сиз өзүңүз жыйынтык чыгарып алыңыз деп, өзү жыйынтык чыгара албайт ал. Юридикалык документ болуш керек. Мына эми бир аз да болсо туура бир нукка түшүп баратат. Бир аз да болсо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз.